Саламатсыңар балдар. Кыргыз тили сабагыбызга кош келиптирсиңер. Анда биз дагы деле ошол орфография бөлүмүн улантабыз. Бүгүн биз силер менен сөз мүчөлөрүнүн жазылышы тууралуу эрежелер менен таанышабыз. Адат өткөн чактын чу мүчөсү уланган этиш сөздөр жаз чу, эмне кылчу жаз чу, эмне кылчу тергечү, эмне кылчу ширетчү, бакчу, иштечү түрүндө гана жазылат. Эскертүү балдар. Этиш сөздөрдүн ычу, учу, үчү формасында жазылышына жол берилбейт. Барычумун деп жазбайбыз. Ыны кошпойбуз. Ал жерде барчумун болуп жазылат. Келүүчүмүн болбойт. Келчүмүн деп жазылат. Ошону жакшылап айырмасын текшерип, билип, үйрөнүп алсаңар болот балдар. Башка тилдерден өздөштүрүлүп, аягы жумшак үнсүздөр б, в, г, д, анан ж тыбыштары менен бүткөн сөздөргө уланган мүчөнүн башкы үнсүзү каткалаңдашып айтылат. Бирок жазууда ага биз жол бербейбиз. Маселен, педагог деп айтсак, ушул педагогко деп к менен улап атпайбыз. Педагог деген сөзгө, г менен бүтүп аткан сөзгө биз га мүчөсүн улаганда педагогко деп ко менен каткалаң айтылганы менен жазганда педагогго. Байкадыңарбы? Эки г менен кетип атат. Мисалы, Калининградта деген сөздө Калининград деп д менен бүтүп атат. Ага да жатыш жөнөмөс мүчөсүн улаганда тдай угулганы менен Калининградта деп жазганда Калининградда деп эки д менен жазабыз. Гамбургка дагы ошондой эки г менен кетет. Анан адамдардын фамилиясында да көп кездештиресиңер силер дагы. Маселен, Алиевтин десек, в менен бүтүп атат. Ага нын илик жөнөмөс мүчөсүн улаганда Алиевтин деп тдай айтылып угулганы менен жазганда Алиевдин деп жумшак үнсүз менен жазабыз. Аягы к, п тыбыштары менен бүткөн сөздөргө үндүүдөн башталган мүчө уланса, алар г, б тыбыштарына өтүп айтылганда. Мисалы, көк деген сөздө аягы к тыбышы менен бүтүп атат. Ага ыш деген мүчөнү уласак, деген үндүү. Бирок биз сүйлөгөндө көгүш деп к ынын таасиринде г тыбышына өтүп кетет. Биз ушул айтылышындай жазабыз. Көгүш. Бак, анан ага ар мүчөсүн уласак, багар г-га өттү. Чап п менен бүтүп атат. Ага у деген мүчөнү улаганда чабуу болуп б тыбышына өттү. Китеп ы тыбышын уласак, китеби б-га өттү. Бак деген сөзгө ы мүчөсүн уласак, багында к тыбышы г-га өтүп кетти. Топ деген сөзгө мүчөсүн уласак, топум дебейбиз. Бирок балдар, дагы бир эскертүү бар бул жерде. Эгерде туурандуу сөздөрдө бул тыбыштар жумшарып келсе, туурандуу сөздөрдө мына ушундай ылда же болбосо ушундай үндүү тыбыш менен уланган болсо, анда аларга биз жумшартып айта албайбыз. Мисалы, так деген туурандуу сөз бар да, мына ошого биз мисалы ылда мүчөсүн улай турган болсок, биз такылда деген боюнча эле к боюнча эле өзгөртпөй айтабыз. Г-га өтпөйт. Чакылда мисалы, бапылда, бап деп сүйлөдү деген туураган сөздү п менен бүтүп атат. Ага ылда мүчөсүн уласак, бапылда п боюнча калат. Тапылда жана башка. Аягы уяң үнсүз менен бүткөн сөздөргө таандык мүчө уланганда уңгунун тыбыштык түзүлүшүнүн өзгөрүп да, өзгөрбөй да жазылышына жол берилет. Мисалы, карын деген сөз. Ага ым мүчөсүн уласак, карыным. Анан ушунун кыскарган түрү бар, Мисалы, карын деген сөздү биз кыскарган формада кардым деп дагы жазсак болот экен. Демек, толук түрүнө дагы, анан кыскарган формасына дагы жол берилет. Мурунуң, мурун деген сөзгө ыңды улайбыз. Мурунуң, кийин мурдуң деп жазсак да болот. Эриниң, эрдиң, ийиниң, ийниң жана башка. Үндүү тыбыш менен аяктаган этиш сөзгө атоочтуктун ар мүчөсү жалганса,
улана турган болсо, бул мүчө улангандан муундагы үндүүнүн созулуп айтылыш формасы менен жазууга жол берилет да. Мисалы, иште деген этишке демек үндүү менен бүтүп атат, деген үндүү менен. Ага биз ар мүчөнү улайбыз. Ошондо менен биригип созулма эни берет. Иштер деп жазабыз. Башта деген этишти ала турган болсок, менен бүтүп атат. Ага ар мүчөнү уласак, анан ардын аасы менен биригип 2 созулма аны берет. Баштар, ойлор, карар жана башка. Бирок балдар, и үндүүлөр менен аяктагандагы этиштер бар да. Мына ошол и менен бүткөн аяктаган этиш сөздөргө дагы эле ошол ар мүчөсү улана турган болсо, анда аларды биз созуп айта албайбыз. Себеби менен инин созулмасы жок. Ошондуктан маселен ири деген сөздү ала турган болсок, ирүү, сүт ириди деген этиш бар эмес беле? Ошого мисалы ар мүчөсүн уласаң, ирир деп созуп айтабыз, бирок жазганда ирир деп эле кыска эле үндүү менен жазабыз. Чири, ага ар мүчөсүн уласак, чирир деп айтабыз, бирок жазганда чирир бир эле и менен жазабыз. Байыга ар мүчөсүн уласак, байыр деп айтканыбыз менен жазганда байыр. Дагы эле жибир, ысыр, эрчир жана башка. Үнсүз тыбыш менен аяктаган этишке ар мүчөсү жалганса, анда соңку муундагы үндүү созулуңку айтылып, бирок буга биз жазууда жол бербейбиз. Жана үндүү менен бүткөндөргө ар мүчөсү уласа созулууга жол берсек, ал эми үнсүз менен бүткөндө биз ага жол бере албайт экенбиз, байкаганыңардай. Мисалы, бар деген этиште р тыбышы менен бүтүп атат, үнсүз. Ага ар мүчөсүн уласак, барар. Кел деген сөзгө ар мүчөсүн уласак, келер. Сат, сатар. Жүр, жүрөр жана башка. Демек силер байкагандай бул жерде созулма үндүү менен биз жазбайт экенбиз, бирок ооз-эки речте созулуп айтылышына жол беребиз. Аягы м, п тыбыштары менен бүткөн этиш сөздөргө чакчылдын ып мүчөсү жалганганда, уңгу да мүчө да тыбыштык жактан өзгөрүп, созулуп айтылгандыктан андай сөздөр угулушу боюнча жазылат. Маселен, эм деген этишке ып мүчөсүн уласак, биз эмип деп жазышыбыз керек, бирок биз анын кыскарган эмп кандай уксак, кандай айтсак ошондой жазабыз. Сеп деген сөзгө ыпты уласак, себип эмес, сеп. Өп деген сөзгө ыпты уласак, өп. Чап дегенге ыпты уласак, чап жана башка. Аягы н тыбышы менен бүткөн сөздөргө к, г, б, м тыбыштарынын бири менен башталган мүчө жалганса, эгер улана турган болсо, анда н тыбышы ң же м тыбышына өтүп айтылышы мүмкүн да, ооз-эки речтечи, бирок жазганда биз ага жол бербейбиз. Мисалы, түн деген сөз бар, аягы н тыбышы менен бүтүп атат. Ошого биз г мүчөсүн уласак, сүйлөгөндө түнкү ң менен сүйлөп атабыз, бирок жазганда биз ны сактап түнкү деп жазышыбыз керек. Же болбосо түнбү деп сүйлөйбүз, бирок жазганда түнбү. Күнгө деп сүйлөйбүз ың менен, бирок жазганда күнгө. Уңгу сакталыш керек, балдар. Аягы з тыбышы менен бүткөн сөзгө с, ч тыбыштары менен башталган мүчө улана турган болсо, анда сөздүн угулганындай жазылышына биз жол бербейбиз. Себеби анда уңгу өзгөрүп кетет да. Ошон үчүн сөздүн уңгусун биз сактап жазышыбыз керек. Анткени сөздүн этимологиялык эмеси, мааниси сакталыш керек да. Мисалы, биз сөзсүз деп айтабыз, биз сөз деген сөздү биз с менен сүйлөйбүз, сөзсүз деп сүйлөгөндө. Жазганда биз сөзсүз деп жазышыбыз керек. Же болбосо касса, жерди касса деген мисал келтире турган болсок, мисалы, бул жерде биз 2 касса деп сүйлөп атабыз, бирок жазганда казса деп жазылат. Тозсо, тозсо. Азчылык деп с менен айтабыз, бирок жазганда аз деген сөздөн келип атат, азчылык деп жазат экенбиз. Аягы ч тыбышы менен бүткөн сөзгө с-ч тыбышынан башталган мүчө жалганса, анда ч тыбышынын ш тыбышына өтүп кетишин дагы биз байкайбыз. Ооз-эки речте биз дайыма ошондой сүйлөйбүз, бирок жазганда ага жол бербейбиз. Мисалы, ушсуз деп жазабыз,
бул карандаш ушсуз экен. Бирок анын оңгусу уч. Демек уч деген сөздү сактап жазганда анан сыз мүчөсүн алабыз. Уч суз деп жазылат. Качты, мисалы, карышкы тоого качты десек, ш менен айта беребиз, бирок оңгусу мунун кач. Жазганда качты. Уушта. Демек уучтоо деген сөздөн келген. Демек жазганда уучта. Чашса эмес, чачса деп жазабыз. Күчөтмө маанидеги кап, көп, кып, кип, күп, жеп, чоп, оп, ып, жап, беп деген сыяктуу формаларга формалар бар да, мына ошолорду биз негизги сөз менен бирге жазабыз. Негизги сөздүн башына келтирип жазабыз ушуларды. Мисалы, кап деген сөзгө, мисалы, каранын алдына келтиребиз. Кап-кара күчөтмө сын атоочу. Кап кайдан, кап качан, күп күндүз, кип кичине, беп бекер, көп көк, жеп жеңил, чоп чоң, оп оңой, аппак, жып жылуу, муп муздак, ып ысык, жап жалгыз жана башка. Демек бардыгын бириктирип жазат экенбиз. Ошондой эле тепеден тең деп дагы жазсак болот. Өтмө мааниде, күчөтмө мааниде. Тепе тең деп жазсак да болот. Тападан так деп жазсак да болот. Тапа так деп жазсак да болот. Чападан чак жана чапачак деп дагы жазсак болот экен. Башка тилдерден өздөштүрүлгөн на, бей, анти, контр, ди сыяктуу префикстер бар да. Пре деген сөздүн алдына келчү формалар. Мына ошону биз сөзгө өзүнөн кийинки сөз менен бирге жазабыз. Бөлөк жазбайбыз. Мисалы, бей деген сөздү бей адеп чогуу жазабыз. Бей күнөө, бей баш, бей жай, бей тааныш чогуу жазабыз. Байкап атасыңар, сүрөттө көрүнүп турат. Нага нааразы, натуура, бейгам, бейкапар, анти дүйнө, контрреволюция, диалог жана башкалар. Урматтуу балдар, бүгүнкү теманы толук түшүндүңөр деп мен ишенем. Сабакка көңүл буруп, активдүү катышкандыгыңар үчүн мен силерге чоң ыраазычылык айтамын. Анда кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин сак саламатта болгула.